Орусияда 8 адамды атып өлтүргөн аскер кызматкеринин жазган каты жарыяланды. Орусияда бирге кызмат өтөгөн 8 жоокерди атып өлтүргөн Рамиль Шамсудиновдун жазган каты жарыяланды. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Эң биринчи мага колдоо көрсөткөндөргө жана атама ыраазычылык билдирем. Мен тилекке каршы өзүмдү кармай албай калдым. Менде башка тандоо жок болчу. Мындан башка шылдыңдарга чыдай алмак эмесмин. Чын жүрөктөн каза болгондордун жакындарына көңүл айтам жана кечирим сурайм. Мен мекенимди коргоо үчүн кызмат кылууга баргам жана өмүрүмдүн калган бөлүгүндө аскер кызматына арнамакмын. Бирок мен тозокко туш болдум. Качып кетип же даттанууга болбойт болчу. Азыр мен канча адамды кайгыга салып жана өзүмдүн тагдырымды талкалаганымды түшүнө баштадым деп жазган ал. Кылмыш Орусиянын Улетов районунда жайгашкан аскердик бөлүктө орун алган. Орусиянын коргоо министрлигинин анын мындай кадамга барышын депрессиянын жана нервинин чыңалуусун айынан деп түшүндүргөн. 31 октябрда социалдык тармактарда Шамсудиновду офицерлер кордоп жаткан видео тарап кеткен. Мындан кийин Шамсудиновду кылмышка аскер бөлүгүндөгү кордукка бул иш түрткөндүгү тууралуу сөздөр айтыла баштаган. Австралиядагы өрттөн 1 миллиардтан ашык жандык күйүп жок болгон. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, азыр тийиштүү кызматкерлер жалпы чыгымды жана жаныбарлардын өлүмү боюнча дагы да эсептөөлөрдүн үстүндө иштеп жатышат. Австралия өлкөсүнүн аймагында өткөн жылдын тагыраагы 2019 жылдын октябрь айында өрт чыккан. Токойду каптаган тилсиз жоо бүгүнкү күнгө чейин өчүрүлө элек. 5 миллиондон ашуу гектар аймакты жалмаган өрттүн кесепетинен 24 адамдын өмүрү кыйылып, 500 миллиондон ашуу анын арасында 8 миңдей коала күйүп кеткенин Батыш маалымат булактары жазып чыккан. Кыргыз балбаны Айсулуу Тыныбекова Туркиянын Стамбул шаарында күрөш боюнча өткөн эл аралык мелдеште алтын медаль утту. Бул тууралуу спортчу өзүнүн Instagram баракчасына жазып чыкты. Маалыматка ылайык, турнир 10-12 январь күндөрү болуп өттү. Анда Тыныбекова 62 кг салмак ченинде азербайжандык балбан менен күч сынашкан. Айсулуу Тыныбекова биринчи бөлүктө 5-0 эсеби менен жыйынтыктап, экинчи бөлүктүн биринчи мүнөтүндө атаандашын утуп алган. Ошондой эле мелдеште дагы бир алтын медалды балбан Назира Марсбек кызы алса, Айпери Медет кызы 3-чү орунга ээ болгон. Владимир Путин Италиянын премьер-министри менен Ливиядагы абал тууралуу телефон аркылуу сүйлөштү. Орусиянын президенти Владимир Путин Италиянын премьер-министри Джузеппе Конте менен телефон аркылуу Ливиядагы кырдаал тууралуу баарлашты. Бул тууралуу чет элдик маалымат булактары расмий маалыматка таянып жазып чыгышты. Ага ылайык сүйлөшүү Италия тараптын демилгеси менен болгон. Эки тарап Берлинде өтө турган Ливия тууралуу эл аралык конференцияны өткөрүүгө даяр экендиктерин билдиришкен. Джузеппе Контенин бул сүйлөшүүдө 8 январда Стамбул шаарында Орусия-Туркия келишимин жогору баалаган деп жазылган маалыматта. Белгилей кетсек, Ливияда 2011 жылдан бери кош бийлик болуп, анын натыйжасында граждандык согуш өкүм сүрүп келет. Шаардык сот Сыргак Кенжебаевди камакта калтырды. Бишкек шаардык соту ишкер Сыргак Кенжебаевди 20 февралга чейин камакта калтыруу боюнча Бишкектин 1-май райондук сотунун чечимин күчүндө калтырды. Мындай чечимди 13 январда судья Ирина Воронцова чыгарганын Азаттыкка Кенжебаевдин жубайы Ширин Айтматова билдирди. Сыргак Кенжебаев былтыр 19 декабрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет тарабынан Алматы аэропортунда кармалып, Кыргызстанга алып келинген. УКМК ал ири өлчөмдөгү алдамчылык боюнча шек саналып жатканын, Кенжебаевга каршы кытайлык ишкер арыз жазып, 350 миң долларын алып бербей жатканын айтып, арызданганын кабарлаган. Ички иштер министрлиги Кенжебаев дагы бир кылмыш иши боюнча шектүү экенин билдирген. Ал кармалгандан кийин УКМК камакка алынып, кийин биринчи тергөө абагына которулган. Атайын кызмат иштеликтөөнү да ИИМге өткөрүп берди. Кенжебаев жазуучу Чыңгыз Айтматовдун кызы Ширин Айтматованын күйөөсү. Ширин Айтматова Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты. Ал Үмүт 2020 кыймылынын негиздеген. Ирактагы Балат аскер базасына чабуул жасалды. Багдадтын түндүгүндөгү Салах-эд-Дин провинциясында жайгашкан Балат аскер базасы реактивдүү куралдан 8 жолу аткыланган. Бул тууралуу чет элдик маалымат булактары Ирак командачылыгына шилтеме кылып жазды. Маалыматта айтылгандай, чабуулдан Ирактын 4 аскери жаракат алган. Мындан тышкары аткылоодон учуп конуу тилкеси талкаланганын чет элдик агенттиги жергиликтүү полициянын маалыматына таянып билдирди. Чабуулду ким жасаганы тууралуу азырынча маалымат жок. Балат аскер базасы
базасындагы америкалык аскерлердин көпчүлүгү АКШ менен Ирандын мамилеси чыңала баштаганда базадан чыгып кетишкен. АФП агенттиги америкалык аскерлердин дээрлик 90% Тажи жана Эрбил шаарларында эвакуацияланганын жазып чыкты. Ошондой эле америкалык командачылык базадагы бардык аскер техникаларын чыгарып кетүүгө үлгүргөн. Базада америкалык 15 чакты аскер менен бир учак калганы кабарланууда. Аталган аба базасында Ирак АКШдан сатып алган Мартин F-16 аскер учактары бар. Бажы кызматкери аткезчиликке шектелип кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министринин басма сөз кызматы маалымдады. Анда айтылгандай, милиция мамлекеттик бажы кызматынын ички коопсуздук кызматы менен биргеликте жалпы суммасы $253 миң тамекини уруксатсыз бажы транзитине киргизүү фактысын аныктаган. Бул факты боюнча мамлекеттик бажы кызматынын кызматкери 38 жаштагы МБ аттуу жаран 9 январь күнү кармалган. Ал жазык кодексинин 320 беренесинин 2 бөлүгү боюнча шектелүүдө. Шектүү Бишкек милициясынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Иш сотко чейинки өндүрүшкө алынды. Мен өрттөнсөм болмок. Иран генералы Украинанын кыйраган учагы үчүн кечирим сурады. Ислам революциясын коргоочулар корпусунун командири Хосейн Салами Тегеранда атып түшүрүлгөн Украинанын учагы үчүн кечирим сурады. Бул туурасында РИА Новости ИСНА агенттигине шилтеме берип жазды. Салами Иран парламентинде сөз сүйлөп жатып катачылыктын айынан авиалайнер кырсыкка учураганын билдирген. Жашоодо мынчалык эч качан уят болгон эмесмин. Кетирген катабыздан улам көптөгөн мекендешибизден айрылдык. Бирок биз кырсыкты атайлап жасаган жокпуз. Кечирим сурайбыз деген ал. СНН телеканалынын жазышынча, Иран генералы андан көрө бортто өзүм эле болуп өрттөнүп кетсем болмок экен. Кудай өзү кечирсин. Иран эли менен каза болгондордун жакындары да кечирсе экен деп айткан. Депутат Данияр Төлөновдун бир тууганы 2 айга камалды. Жогорку кеңештин депутаты Данияр Төлөновдун бир тууганы Бактияр Төлөновдун бөгөт чарасы аныкталып, номер 1 тергөө абагына 9 мартка чейин камакка алынды. Мындай чечимди Бишкектин 1-май райондук соту чыгарганын 13 январда аталган соттун басма сөз кызматы кабарлады. Мамлекеттик миграция кызматынын маалыматтык кеңеш берүү борборунун директору Бактияр Төлөнов 9 январда Бишкектеги кафелердин биринде 800 АКШ доллары өлчөмүндө пара менен кармалганы кабарланган. Ал кыргызстандыктарга чет элде иштөөгө квота берген комиссиянын төрагасы болуп да иш жүргүзөөрү айтылган. Маалымат боюнча ал пара чет өлкөдө кыргызстандык жарандардын эмгек ишмердүүлүгүнө уруксат алуу маселесин оң жакка чечиш үчүн талап кылынган. Миллиардер өзү менен айга учууга кыз издеп жатат. Шарт талабы. Япониялык 44 жаштагы миллиардер Юсаки Маэдзава өзү менен айга учуп барчу жана жубайы болууга макул болчу кыз издеп жатат. Бул тууралуу бойдок жигит Twitter баракчасына жарыялады. Ал көптөн бери космоско учууну эңсеп жүрөт. Талапкерлигин сунуштагысы келген кыздардын жашы 20дан жогору болуп, дүйнө жүзүндө тынчтык болушун каалашы керек. Маэдзава жарыялаган сынакка ынтызар жана энергиялуу кыздар катыша алат. Ошондой эле коомдун пайдасына иштөөгө умтулган жана жолдошуна өз пикирин айта алган катышуучуларга артыкчылык берилет. Миллиардер талапкерлерди 17 январга чейин карап чыгат. Абхазиянын президенти отставкага кетти. Абхазиянын президенти Раул Хаджима нааразычылык акциясынан улам кызматтан кетти. Бүгүн 13 январда Абхазиянын парламенти Хаджимбанын отставкасын расмий кабыл алат. Бул тууралуу аталган өлкөнүн вице-президенти Аслан Барниц билдиргенин чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Маалымат кылайык, Аслан Барниц өлкөдө туруктуулук болушу үчүн мамлекет башчысы тийиштүү документке кол койгонго туура келгенин билдирген. Абалды жөнгө салуу үчүн Орусиянын президенти Владимир Путиндин жардамчысы Владислав Сурков аталган өлкөгө барган. Буга чейин Абхазиянын борбору Сухумда президентти отставкага кетирүү талабы коюлган митинг өткөн. Нааразычылык акцияга чыккандар 2019 жылдын сентябрь айында өткөн президенттик шайлоонун жыйынтыгын таануудан баш тартышууда. 11 январда жогорку сот шайлоодогу Раул Хаджиманы мыйзамсыз деп тапкан. Бул аралыкта Абхазиянын борбордук шайлоо комитети президенттик шайлоо кайрадан 2020 жылдын 22 март күнү болуп өтөт деп белгиледи. Путин Асадка Трампты Дамаскиге чакырууну сунуштады. Владимир Путин Дамаскиге болгон сапары учурунда Сирия президенти Башар Асадка америкалык кесиптеши Дональд Трампты мейманга чакырууну сунуштаганын РИА Новости жазды.
Мындай тарыздеги сүйлөшүү эки лидердин ыйык Мариянын православ чиркөөсүнө барган учурунда болгон. Президенттер Дамаскинин босогосунда туруп христиандыкты кабыл алган. Павел апостол тууралуу сөз кылышкан. Уламыш боюнча ал шаарга келе жатып, асмандан түшкөн жарыктан улам көзү көрбөй калат. Ошондо Иисус ага көзүнүн көрүүсүн калыбына келтирүү үчүн түз жол менен епископтун үйүнө барууну буйрат. Башар Асад Трамп деле ушул жол менен келсе оңолбок деп тамашалады. Оңолот, чакырыңыз, ал келет деп жооп берген Путин. Асад АКШ жетекчилигин кабыл алууга даяр экенин айтып, ал эми Россия Федерациясынын лидери анын сөзүн Трампка жеткирүүгө даяр экенин билдирди. Чыңгыз Айтматовдун китептери эл аралык көргөзмөдө. Катар мамлекетинде өтүп жаткан 30-эл аралык китеп көргөзмөсүнө улуу жазуучунун чет тилдерге, анын ичинде араб тилине которулган китептери коюлган. Мындан тышкары көргөзмөдө Кыргызстан тууралуу видеороликтер көрсөтүлүп жатканын Катардагы кыргыз элчилиги маалымдады. Маалымат кылайык, Катардын Доха шаарында өтүп жаткан эл аралык китеп көргөзмөсү эмир Шейх Тамим Ал Танинин колдоосу менен жыл сайын уюштурулат. Көргөзмө аймактагы эң байыркы жана ири эл аралык көргөзмөлөрдүн бири болуп саналат.